Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге тройная угроза деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүп, анан мага жакты белгисин басып койгон болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Сиян деген кыз менен таанышабыз. Ал өтө бир бай Кытай үй бүлөсүнүн кызы болчу. Ал Тайландка иш сапары менен келген байтур. Мамлекеттик иштер менен алектенип, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча иш жүргүзүп жаткан. Кийинки көрүнүштө биз ошол Тайланддын токойлорунда Фэй жана Паю аттуу эки жалдангыч адам Американын аскерлери менен бирге токойду аралап бир жакты көздөй бара жатканын көрөбүз. Алардын айтымдарына караганда ушул аймактагы бир кыштакчада кылмышкерлердин колундагы туткунду бошотуп чыгыш керек экен. Фэй менен Паю аларга окшоп кийинип куралданышканы менен ошол кыштакты көздөй жолду издеп аларды алып барышы керек болчу. Көп өтпөй эле алар ошол кыштакчаны да таап келишип, өздөрү издеген адамдарды ошол жерден көрүшкөндөн кийин америкалык жоокерлер дароо эле калайманды баштап калышты. Алар дегенде жакындап барышат да куралчан жоокерлерди тындым кылышып, андан соң беймарал жүргөн башкаларын аябсыз эле аткалай башташты. Үйлөрүнүн дубалдары жука эле тактайлардан тургандыктан ал жердеги Джака деген адамдын дагы аялы күтүлбөгөн жерден эле ок жеп көз жумуп калат. Сыртта экинчи тараптын куралчан адамдары дагы коргонууну баштап атышуу башталып калды. Фэй жана Паю эч кимди өлтүрбөй, эч нерсеге аралашпаганга аракет кылып, бирок аларга кол салган адамдар менен мушташууга туура келип жатты. Аялынан ажырап калган Джака дагы бир жерден куралды алганга жетишип, кол салып киргендерди аткылайын деп жатса эле аны Паю токтотуп калат. Экөө дароо эле ошол жерден мушташа баштап, экөөнүн тең согушуу чеберчиликтери өтө мыкты деңгээлде экенин байкайбыз. Бирок алар мушташып жаткан кезде алардын жанынан бомба жарылып кетип, Джака эсин жоготуп жатып калса, Паю андан ары жүрүп кетет. Ал эми америкалык жоокерлер болсо аларга керектүү үйдөгү адамдардын баардыгын жок кылышып, алардын башчысын гана алып калышат. Алардын бири башчысынан туткундун кайда экенин сурап, туткун жертөлөдө экенин билгенден кийин ал жакты ача башташат. Бир аздан соң эле ошол жертөлөдө жаткан туткунду дагы жогору жака алып чыгышты. Ал адамдын аты Коллинс болчу. Жана ал бир аздан соң эле эсине келет да туруп барып жанагы башчыны кармап, өз колдору менен эле аны дароо ошол жерден өлтүрүп салды. Ошентип жоокерлер ал жактан кеткенден кийин эле жанагы үйдө өтө катуу жарылуу болгонун көрөбүз. Жанагы Джака деген адам бир топтон кийин эсине келип, өлүктөрдүн арасынан аялын таап, аны бир жерге алып барып жерге жашыра баштайт. Эми ал жөн калбай аялын өлтүргөндөрдөн өч алмакчы болуп, жанагы атышуу учурунда мушташа кеткен Паюну таанып калган эле. Анын тааныштары да көп болгондуктан сураштырып издештирип отуруп эле Паюну да акыры таап келди окшойт. Көрсө ошол Фэй жана Паю деген балдар кайсы бир имараттын ичинде эрежесиз мушташтарга катышып акча табышат экен. Джака ошол жака кирип барып эле Паю башка бирөө менен мушташып жатканын көрөт. Джака дагы дароо эле мушташка катышмакчы болуп, бирок беттешке Фэй менен чыгып калат. Бирок бул кезде Джака Фэй жана Паю жөнүндө изилдеп койгондуктан ал беттештин алдында дароо эле Фэйге силердин айыңардан менин жубайым көз жумду, мен силерди өлтүргөнү келдим деп айтса, Фэй Джаканын колундагы ок тийген жерин көрүп эле Джаканын ошол токойдогу кыштакчадан келгенин түшүнүп калат. Ошентип экөө беттеше баштап бир топко чейин кармашышып, бирок Фэй менен Паю бул жерде бир топтон бери мушташышып, дээрлик профессионал болуп калышкандыктан ал акыры Джаканы жеңип салат. Уруш аяктары менен анын жанына Паю дагы келип, бул бала алардан өч алууга келгенин түшүнүшөт да аны көтөрүп кетип калышат. Бир кезде Джака көзүн ачып эсине келсе, Фэй жана Паю анын жанына келишип тамак беришип, анан да ага түшүндүрө башташып, сен бизге көп эле ачууланбай тур. Анткени сенин чыныгы душманың биз эмеспиз. Сен издеген адамдар бизди да алдап кетти. Биз ал жака акча үчүн гана жалданып барганбыз жана эч кимди өлтүргөн жокпуз. Америкалыктар башында бизге бул иш мамлекеттик иш деп ынандырышкан. Бирок жыйынтыгында өздөрү кылмышкер, өздөрү террорист болуп чыгышты. Алар биздин акчабызды бермек түгүл, ошол жактагы тирүү калган адамдарга кошуп, ошол жердеги жертөлөгө камашып, бомбаны орнотуп кетип калышкан. Бактыга жараша биз кулпуну сындырып ал жактан чыгып, бардык адамдарды ал жактан куткарып кеткенге жетишип калдык. Эми биз дагы өз акчабызды алуу үчүн ошолорду издеп жатабыз деп айтышат. Ошентип үчөөнүн душмандары бир экени билинип, үчөө ошол жерден достошуп эле ичимдиктерин ичип атып уктап калышты. Эртеси эрте менен Фэй жана Паю ойгонгон кезде Джака үйдөн кетип калган болот. Демек ал бизге кошулгусу келбептир да деп сүйлөшүп жатышса, күтүлбөгөн жерден полиция кирип келип эле экөөнү кармап кетип калды. Аларды бир жерге камап коюшканда биз Фэйдин Кытай экенин жана ал көптөн бери Кытайга кайтып бара албай жүргөндүгүн билебиз. Ал эми жанагы Сиян деген кыз телеканалдарга чыгып өзүнүн иштери жөнүндө маалымат берип жатат. Ал эми туткундуктан бошонуп чыккан америкалык Коллинс ошол жоокерлерге башчылык кылып эле ишти уланда баштады. Көрсө ал террористтерге жогору жактан буйрук берип турган башчылары бар экен. Эми Коллинс жана анын жоокерлеринин негизги жумушу ошол кылмыштуулукка каршы күрөшүп жаткан миллиардердин кызы Сиянды жок кылуу болчу. Сиян алардын жолундагы чоң тоскоолдук болуп, эгер Сиянды жок кылышса эле бул шаарды өздөрү каалагандай башкарганы турушат.
Ошентип Сиян кароолчулары менен телеканалдан чыгып келе жатканда Коллинс жана анын адамдары тосуп алышат да атышуу башталып кетет. Сияндын бир топ кароолчулары көз жумуп, бирок Сиян мүмкүнчүлүктөн пайдаланып качып кеткенге жетишет. Ал дароо эле жакын жердеги полиция мекемесине жетүүгө мүмкүн болуп, бирок Сиян англисче жана кытайча гана сүйлөй алгандыктан аны эч ким түшүнбөй жатты. Бул учурда полициялар Паюну бир бөлмөгө алып кирип суракка ала башташып, Фейди дагы башка бөлмөгө алып бара жатышкан эле. Ошол жерден Фей кытайча сүйлөп жаткан Сиянды таанып калат да, полицияларга Сиян эмне деп жаткандыгын түшүндүрүп берет. Ал эми Коллинс болсо жоокерлерине Сиян полиция мекемесине кирип кеткенине карабай эле, полициялар бизди кол салат деп эч эле ойлобойт. Андыктан бул алар үчүн өтө катуу сокку болот деп дароо эле чабуулду баштап киришти. Полициялар чекесинен эле кырыла башташып, Фей Сиянды өзү менен бирге алып качып жөнөйт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланган Паю дагы кароолчудан ачкычты алганга жетишип, кишенден бошонуп чыгып, Фей менен Сиянга барып жетип жолуккан кезде ошол жерге америкалык террористтин дагы бирөөсү келип калат. Анда Паю Фей менен Сиянды качырып жиберет да өзү ошо менен мушташа баштады. Экөө тең биринен бири өтүп, бир топко чейин мушташып жатышканда, ал жерге баягы Жака жетип келет да террористти тапанчасы менен атып салат. Аны көргөн Паю сен бизди сатып кеттиң десе, Паю ага бул менин планым болчу. Силер полицияга түшкөн соң америкалык террористтер силердин да тирүү калганыңарды билип, силерди жок кылуу үчүн бул жерге келгенде биз аларды кармап калмакпыз деп коет. Анда Паю Жакага эмне кылсаң ошо кыл деп коет да Фейдин аркасынан чуркап кетет. Жака болсо террорист кызга туш болуп, экөө бир топко чейин кармашып мушташып жатып, акыры кыздын өзүнүн куралы менен өлтүрүп салат. Эми Фей, Паю жана Сиян үчөө имараттан чыгып кетели деп калышканда, бул жолу Фей ал жоокерге каршы мушташып, Паю болсо Сиянды куткарып кетет. Фей дагы ал жоокер менен кармашып отуруп, акыры андан кутулуп качып кеткенге мүмкүн болду. Эки жоокерден ажырап калган Коллинс дагы башка полициялар ал жерге жетип келгенчекти качып жок болушту. Ошентип Сиянды өлтүрө албай калган Коллинске башчысы чалып, сен дагы эле өз ишиңди бүтүрө албай жатасыңбы? Эгер кыла албасаң мен бул жактан башка адамдарды жөнөтөм десе, Коллинс ага дагы бир аз убакыт беришин суранып, мен бардыгын өзүм бүтүрөм деп айтат. Дал ушул учурда Коллинстин артынан полиция келип, анын чөнтөгүндө тапанча тургандыктан, ал жерге тездик менен Жака жетип келет да полициянын эсин оодарып коет. Андан соң ал Коллинстин ишенимине киргенге аракет кылып, мен дагы бул шаарда жалдангыч адаммын. Жана да силер издеп жаткан эки жалдангычты көптөн бери тузагыма түшүрө албай жүрөм. Мени өзүңөргө кошуп алсаңар менин пайдам гана тиет. Анткени мен шаарды өтө жакшы билем. Аларды кармап калсак эки жалдангычты мен өзүм өлтүрөм. Ал эми Сиян болсо силердики дегендей кылса, бир аз ойлонгон Коллинс балким пайдасы тийип калар деп эле аны өзүнө кошуп алды. Ошентип Фей жана Паю Сияндан толук маалыматты билгенден кийин Сиянды сактап калуунун аракетин көрүшүп, Сиянды Кытай элчилигине алып барып, аны Кытайга өткөрүп жибермекчи болушат. Бирок албетте Коллинс дагы анын элчиликке бараарын эч ак эле ойлоп билип, ошол жактан тыкыр текшерип жатып эле Сиянды кайрадан таап алышты. Анда Фей, Паю жана Сиян үчөө кайрадан качып жөнөшүп, бир учурда Коллинс алардын унаасына да чыкканга жетишип, айнегин талкалап салат. Алар андан ары качып бара жатышса эле алдынан Жака чыгып калып, рация аркылуу кылмышкерлерге алар бул жерде деп кабар берип коет. Паю андан сен эмне кылып жатасың деп сураса, Жака аларга мен болгону алардын ишеничине кирип жатам. Азыр алардын баардыгын алыбыз жетпейт, ошондуктан алардын ичине кирип бир-бирден жок кылыш керек деп айтат. Бирок ошол замат эле аларды качырып жиберип, кылмышкерлер келгенде эч нерсе билбемиш болуп калат. Ошентип Коллинс бул жолу дагы аларды кармай албай калып, бирок кечинде Паю ага өзү телефон чалат да, биз силерге Сиянды өткөрүп беребиз, силер болсо бизге $100,000 алып келип бересиңер, ошону менен биздин иш бүтсүн десе, Коллинс албетте аларга макул болуп, бирок аларга эч эле ишенген жок. Кийинки көрүштө Фей, Паю жана Сиян үчөө Паюнун бир таанышына барганын көрөбүз. Көрсө ал таанышы дагы мафиянын бир мүчөсү Айтор, жанында кароолчулары менен жүрөт экен. Анда Паю ага мен бир кезде сага өтө чоң жардам көрсөттүм эле. Канткен күндө дагы сен мага карызсың деп айтып, бизге азыр бир нече куралдардын түрлөрү керек деп сураса, ал адам Паюга бөлмөдөгү курал жарактарды каалашыңарча куралданып кете бергиле деп айтат. Эми Фей жана Паю ар кандай курал жарактар менен куралданышып, алар кетип жатканда ал адам Паюга сен эми эсиңден чыгарба, мындан ары мен сага карыз эмесмин деп айтат. Ошентип жолугушуу жерди белгилеп коюшкандыктан, Фей Коллинстин алдына Сиянды алып келип эле акчаны талап кыла баштайт. Бирок террористтер дагы бир канча жалдангычтарды имараттын ар кайсы жерлерине кароол кылып коюп коюшкандыктан, Паю аларды үн чыгарбай тымызын өлтүргөнгө туура келет. Коллинс Сиянды өзүнө өткөрүп алайын деп калганда, башкаларды жок кылып келген Паю чыга калып атышууну баштап жиберет. Атышуу болуп жатканда Жака өзүнүн чыныгы жүзүн ачып, чоң кара денелүү террорист менен жекеме-жеке кармашмакчы болот. Фей дагы бир кылмышкерге жетип барып кармаша баштады. Бул учурда террористтер дагы үчөө эле калгандыктан 3-3төн болуп калышып, бири-бирине каршы турушуп катуу кармаша башташты.
башташты. Фей бир топ кармаштан кийин ошол кылмышкердин эсин оодара чабып, жеңилүү ызасын тартып жаткан Жакага келип, экөө биригип эле чоң кара денелүү кылмышкерге каршы тура башташты. Бир аз убакыттан кийин Фей тепкичтен кулап башы менен тийип эси ооп калып, Жака акыркы күчү менен чоң кара денелүү кылмышкерди өлтүрөт. Бул учурда Паю менен Коллинстин дагы ок дарылары түгөнүп, жылаңач колдору менен кармашууга өтүшөт. Эми Жака дагы Паюга жардамга келип, Коллинсти экөөлөй башташты. Бирок Коллинс ошого карабай согуш өнөрүн өтө мыкты көрсөтүп, Паюга да өтө катуу сокку берип, Жаканы дагы бийиктиктен учура тебет. Ошентип ал акыры ишине чекитти коймокчу болуп, ал жерде турган Сиянды атып жиберсе эле, эсин жийип келип калган Фей окту өз энеси менен тосуп калганга жетишет. Сиянды бактысына ал автоматта дагы акыркы окко алып атылып түгөнүп калган болот. Бийиктиктен кулап түшкөн Жака эсин жоготуп, Фейге дагы ок тийип жарадар болуп калгандыктан бутуна туруп келген Паю Коллинс менен катуу кармашты баштады. Бул жолу Паю кайдан жайдан күчтөнүп келген байтор Коллинске өтө катуу соккуларды биринин артынан бирин өткөрүп жатып эле, акыры өзүнүн бычактарын өзүнө сайып Коллинсти өлтүрүп салды. Эң акырында Фей менен мушташып жатып эсин жоготкон кылмышкер туруп келип, автоматты алып бардыгын кырып салайын деп калганда Сиян тапанчаны алып аны атып салганга жетишет. Ошентип кайдагы эле бир 3 бала Сияндын өмүрүн сактоо менен бирге шаардагы чоң кылмыштуу топтун түбүнө жетишти окшойт. Полиция алар жөнүндө ыкчам изилдөө жүргүзүп, алардын башчысын дагы кармаганын көрсөтөт. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.